Assalamu алейкум рахматуллахи баракатух туугандар, орозо айт маарек болсун. Бүгүн бизде аянтта Бишкекте 6-да башталат экен иншалла. Ошо баяндар, устаздардын сөздөрү болот экен. 7:30да айт намазы окулат экен. Жакшыраагы ошол жака баралы, болбосо бизде жума окулчу чоң мечиттерде дагы окулат намаз 7:30да. Ошо баарыбыз баралы иншалла. Шарттары кандай? Жакшы таза же болбосо жаңы кийимдерибизди кийип баралы, мисиктен себинип, чай ичип курсагыбызды тоюгузуп алып, же болбосо сүннөткө амал кылып, жок дегенде таттуу нерсе, курмабы же таттуу нерсе жеп алып баралы иншалла. Баратканда такбир айтып барабыз. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп ичибизден же болбосо акырыныраак чыгарып айтып барат экенбиз. Анан барганда намаздын окуусу кандай десе, ошол ниет кыласыз эң биринчи эле. Я Алла, ошо 2 рекет айт намазын окуганга ниет кылдым, жүзүмдү бурдум кыблага, уюдум ушул иманга, калысы өзүңдүн ыраазычылык үчүн. Халисан лиллахи таала, Аллаху акбар деп 2 колуңуз менен, мен бир колум бошоп айтат, кулакка кагасыздагы, кулакка кол байлайсыз. Кол байлагандан кийин сана дубасын окуйсуз. Жанагы эле намаздагы сана дуба окулат го. Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака исмука ва таала жаддук ва ла илаха гайрук деп ушул дубаны окуйсуз дагы. Окуп бүткөндөн кийин такбир айтат имам, ошону биз дагы Аллаху акбар деп 3 жолу кол байланбайт. Анан монтип кээ биркилер монтип ушинтип беребиз да, асманды карап эле монтип элечи. Колдун сажда бара турган жерде кыямда турабыз, ошол бойдон эле Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 3 жолу такбир айтылгандан кийин анан кол байланат да, анан аузу бисмиллахны окуп, фатиханы окуп, бир зам сүрөнү окуйт имам, биз жөн эле угабыз. Ичиден эчтеке окубайбыз, угабыз дагы. Кийин рүкүгө барат, рүкүдөн субхан роббиял азим деп жанагы таспихти, зикирди айтабыз. Кийин саждадан субхана роббиял ала деп 3 жолу айтабыз. Кийин экинчи рекетке турат имам, баарыбыз экинчи рекетке турабыз дагы. Экинчи рекетте имам фатиха зам сүрөнү окуйт, биз угабыз. Андан кийин имам 3 жолу жана такбирди айтат. Бизде биринчи рекетте башында айтылат, эми экинчи рекетте аягында айтылат. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 3 жолу такбир айтып, кол көтөрүлөт, кол байланбайт. Анан жана да эстетип коеюн, асманды карай бербейбиз, макулбу? Биякта сыртта турган элдер, баягы динден түшүнүгү жоктор, булар байкуштар теңирчилер окшойт деп калбасын. Андан кийин теңирине сыйынып атат го, тиги асманды карап атат депчи. Андан кийин ошо 3-чү такбир айткандан кийин сразу рүкүгө кетет. Имам, биз да рүкүгө барабыз, жана эле зикирлерди айтабыз. Ошентип анан салам берип намаз бүтөт, анан хутба окулат, хутба угабыз. Ушундай туугандар, баарыбыз аракет кылалы. Анан бүгүн алхамдулилла жума күн, жума күнүңүздөр менен дагы жума мубарак болсун. Айт намаз менен баргандай болду, жумага барбай эле коюш керек деген да ой болот экен кээ биркилердечи. Анткени имамдар көп айтып атат, амлалар көп айтат. Мечит мисалы үчүн толо болсо дейт мурун жума намазда. Айт ушундай айт менен жума папал болуп калганда, мындай эме дейт. 1-2-3 эле сап болуп калат дейт да жума намаздачы. Ошон үчүн жума бул фарз айын билебиз, биз барышыбыз керекпиз баардыгыбызчы. Айт болсо бул важип да. Көпчүлүк аалымдардын көз карашында. Ошон үчүн 2 намазга тең баралы. Кийин жумага барбай койбойлу, айттап кетип калбайлы, айттайлы, майрамдайлы, бирок намаздарды унутуп калбайлы иншалла. Аллах таалам баарыбызга амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Айтыңар маарек болсун, жакшы айттаңыздар. Бала чаканы ойнотуп, мындай айттык чыныгы майрам кылалы. Чоң уста Раматов жакшы айтпады беле? Бизде жаңы жыл башка майрамдарда аябай майрамдашат. Айтта биз наоборот майрамда ыйлайбыз депчи. Эмнеге ыйлайбыз десе, сөз Кур'ан окутуп эметчи. Мейлем жакшы Кур'ан окутуп эмет. Бирок такыр эле ошого кирип кетпей, айттык майрамдык маанайды көрсөтүш керек да. Балдарга мороженое алып берип, торт алып берип, иш кылып, подаркаларды алып берип майрамдайлы иншалла. Аллах таалам баарыбызга амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин.